профсоюзный месар ошунда көчөсүндөгү 3 үйдү бузган атышат. Бир үйгө чечим чыккан. Жогорку кеңеш соттун чечими менен бузулуш керек деген. 2 үйгө чыга элек, ошого карабастан 13-үндө чечим чыккан, 14-үндө эртең менен келип пожарный менен детский домдон дагы приюттан алып келип алышып, азыр үйүңөрдү бузуп кетти, соцобеспечениеден үйүңөрдү бузуп, балдарыңарды детский домго берип, картан кемпир шалдар болсо аларды дом престарелыхка алып барабыз дешип, биздин укукту бузуп, биз мыйзам чегинде ал жерлерди убагында сатып алганбыз. Ал жерди 2003-жылы сатып алганбыз. Ал үйдүн турганына мына быйыл 15 жыл болот. 15 жылдан бери ал үйгө светке төлөнүп аткан, жерге налог төлөнүп аткан, сууга төлөнүп аткан. Эмнеге 15 жылдан бери ошол үйлөр мыйзамсыз турганын биздин өкмөт билген жокпу? Эмнеге азыр келип адамдарды момундай кыш күрөөдө тырмактай балдары менен талаада калтырып үйлөрүн бузуп атышат? Биз деген каяка барышыбыз керек? Каяка арызданышыбыз керек? Өзүбүздүн жерибизге, өзүбүздүн элибизге батпасак, биз кимден жардам сурайбыз? Биз азыр бизди көрүп турган кыргыз жарандарынан жардам сурайбыз. Бизге жардамга келгиле. Биздин укукту ким коргойт? Кимге кайрылабыз? 32 жыл полковник болуп иштеген отставкада кишинин биринчи дарбазасын талкалап баштады. Анын жанындагы карапайым Солтоналиев Арстанбек өмүр бою карапайым адам болуп жашап келген. Ошол кишинин да баласы азыр биздин мекенди коргоп иштеп жатат. Небереси, чөбөрөсү баары ошол үйдө отурат да, эчтекеге карабастан келип, милиция кызматкерлери жанагындай газовый баллонду применять этип, насильственный иштерди жасап атат. Кимге барып жардам сурайбыз? Кимге кайрылабыз? Бизди көрүп тургандар болсо, кыргыздар, баарыңар көтөрүлгүлө, жардамга келгиле. Биз мына ак үйдүн эртең менен келгенбиз. Ак үйдүн астында эртең менен бери уже сүйлөгөнгө алыбыз жок, үшүп турабыз. Бизди караган, бизге көңүл бурган эч ким жок. Дагы жакшы. Эч ким чыккан жок. Каттоочусу чыкты. Назгүл Бекболсуновна деген. Азыр силерге юристтер чыгат. Бизде азыр парламент бош эмес. 120 депутаттын бирөөсү бошоп элди угуп койсо болбойбу? Элди ким угат? Депутаттар укпаса, президентке үнүбүз жетпесе, биздин үнүбүз кимге жетет? Азыр ошол үйдүн ээлери өздөрүбүздү өзүбүз өрттөйбүз дегенге чейин барып атышат. Өздөрүн гана өрттөгөндө бизди угабы? Же анда дагы укпайбы?